Амансыздарбы мекендештер, Катардагы бир сделкабыз болгону турат. Транскапитал банкта кардарыбыз Кыргызстандын жараны бир аз кыйынчылыктардын артынан ушинтип сделкага чыккан турабыз. Азыр кардарыбызга дагы суроо узатамын. Сделкага кандай даярдык болду биз тараптан? Азыркы сезимдериң менен кичине бөлүшүп кетсең, может, эмоция, может, там переживания. Саламатсыңарбы? Эмоциялар, конечно, волнительно. 2 ай күттүк. Силерге чоң рахмат. Биз акчаны берип эсептеп коюп эле банк одобрение алгандан только телефон менен эле күтүп отурдук. Организация өзү иштеп, өздөрү көрсөтүп, мен даже показга да барган жокмун. Өздөрү барып көрүп, сүрөттөрүн жөнөтүп, болобу, бул болобу, тиги болобу. 2 ай болду. 2 ай. Примерно. Да, 2 ай болуп калды ооба. Ошо бүгүн сделкага кетти, аз буюрса, бардыгы жакшы. Мен уже волнуетесь, да? Да. Бир аз кыжалатчылык болот. Ар бир сделка бири-бирине окшобойт, ар түрдүү болуп калат. Биз обычно сделкадан кийин, процесс бүткөндөн кийин тартчык, бирок азыр бүгүн кичине башкачараак кылып, ошо сделканын алдында тартып атабыз. Себеби даже ушунчалык даярдалган сделкабызды жакшы өткөргөн бизге дагы аябай чоң жоопкерчилик. Бизге ийгилик каалап коюңуздар, процесстин жүрүшүнө, үй жөнүндө дагы алдыда сиздер үчүн маалымат болот. Процесс жөнүндө бир аз айтып кетейин. Сделка ортолоп калды. Ставкасы болсо 22% болду. 20 жылга алынды. Ежемесячный платеж 89 миңден чыкты. Эмнеге мындай аз чыкты десеңиздер, арзан үй алып атат 4 миллион 800гө. Зарипа азыр процесс жөнүндө бир аз айтып кетсең, процесс кандай болуп атты, кандай сезилип атты? Саткан адамдан бир аз мындай мүчүлүштүктөр болду, но уланып азыр почти бүтүп калдык да. Процесс жөнүндө процесс жөнүндө айта турган болсок, электронный, параллельно бумажный уже бардыгын даярдадык, кол койдук, карта ачтык, счет ачтык. Азыр немени күтүп атабыз? Кредит выдавать этиш керек. Ошо бардыгы жакшы, бардыгы нормально. Ежемесячный платеж ыңгайлуу эле 89 жок, мен ушуну дагы айтып кетейин. Мен буга чейин биз бир тууганым экөөбүз айына арендага жашаганбыз 60 миң рубльдан. Бул жерде 20 миң рубль кошот экенсиң үстүнө. Ошо неме эле сыяктуу да, кандай десем, өзүңө калат эртеги үйчү. Зато өзүңө. Ооба. Ошол эң важный жери ошол. Үйүбүздү издеп 2 ай убакыттын ичинде ушундай арзан үй алдык. Эми болсун. Рахмат силерге, бардыгыңарга рахмат. Ошо. Бул квартира ремонту жок, ремонт кылып алабыз деп өзү Зарипа строительный компанияда иштейт экен. Атайын ошондой алып атат даже да. Мына ежемесячный платежду көп эле сурап баштайт. Москвада мындай ежемесячный платеж чыкпайт, конечно, эгерде кандайдыр бир акча берсеңиздер, ошол алынган суммага жараша өзү ежемесячный платеж чыгат. Бул жакта баштапкы төлөм берилген жок. Үй арзан алынды. Аягын дагы бүтүргөндө сиздер менен дагы бөлүшөбүз, күтүңүздөр. Сделка сонун өттү. Саткан адам бирөө, Зарипа өзү жалгыз. Мекендештер, саат 10-до башталган сделкабыз саат 1:30 ийгиликтүү бүттү. Бардык документтерге подписание болду. Айтылгандай эле Зарипа өзү жалгыз эле. Одобрение болгондо тез эле болду, Зарипа, ошондон баштайлычы. Одобрение 1,5-2 күндө биз пятница таштадык. Понедельник түштөн кийин жооп келди. Одобрение деле тез эле болду. Жакшы.
жакшы эле болгон. Анан экинчи этапка одобрение чыккандан кийин эле уже клиенттер менен подбор квартира баштайбыз, потому что бул одобрение чыгарыш сөзсүз түрдө маанилүү. Ошол одобрениянын суммасына жараша уже үй карап баштайбыз. Биринчи эле мен агаңа рахмат айткым келет. Советбек биздин менен аягына чейин иштешти. Агасы, Зарипанын агасы Советбек бизден үй алган Екатеринбург шаарынан. Азыр өзү шашып кетип калды, өзүнө дагы суроо узатат болчумун. Именно Советбек аябай аягына чейин поддерживать этип, эки жолу болбой калды чындыгында. Бардыгын айтабыз, потому что үй алуу оңой эмес. Өзүң көрдүң, көп болдум дегендей. Ушу үй алуу процессинде кандай этаптардан өттүк, ошону дагы айтып берсең. Үй алуу бул мага лично оңой эле болду. Мен телефон менен эле сайрап үйдө жата алып эле чалып эле коюп аттым. Организация бир тууганым чуркап атты. Показга да ошол барып атты. Бир 2-3 квартира көрдүк. Бардыгы жакшы. Бирок көргөн квартираларыбыз неме болуп кетти. Отмена болуп атты. Ар түрдүү адамдар бар да. Булар чорный экен деди, башка деди. Азыркы алган квартирабыз 4,842 квадрат метр. Комнаталар раздельный, бардыгы жакшы. Биздин планировка эң основной, мага планировкасы жакты. Помещениянын ичи жарык, 2 айнеги бар. Онда ремонттон кийин көрсөтөм, Кудай буйруса. Ошо. Ооба айтылгандай эле ушу подбор квартира болгондо азыр көбүнчөсү бизге эмне дейт? Биринчи үйдү көргөзгүлөчү деп үй көргөзгөнү менен анын документи туура эмес болуп калышы мүмкүн. Жаш бала катталган болуп калышы мүмкүн. Именно подбор квартира болгондо ар түрдүү кыйынчылыктар пайда болот. Именно Зарипаныкына дагы келгенде именно биринчисин аванс киргизгенден кийин эле эртеси сатпайбыз деп койду. Анан мен деле анча чөккөн жокмун, потому что үй алган кырдар катары Советбек прям болот деп турду да. Сага дагы аябай поддержка бергенби билбейм, бирок аягына чейин болот, ишенем деп Советбек прям аябай поддержканы жакшы берди да. Мен да силерге да рахмат. Бир тууганыма рахмат. Ушинтип аренда төлөгөн сыяктуу эле төлөп эртең үйлүү болуп калат экен, ошо. Канча жылдан бери ошо аренда? Россиянын территориясына вообще 10 жылдан бери. Екатеринбургда 10 жыл жүрдүм. Бул жака келгениме, Москвага келгениме 4 жыл, 5 жыл болду. Биз эми баягы иштегенден кийин эс алыш да керек го. Үйгө койка места менен 10 киши, 8 киши менен болбойт. Жашаганчы сен чарчап каласың, башка болосуң дегендей. Биз тапкан айлыгыбыздын жарымын арендага берип эле 30 миңден очойтуп комната төлөп эле жашаганбыз буга чейинчи. Азыр эми мына амина, регистрация дагы бир нерсе. Эми собственник өзүң болсоң, өзүң тууганыңы коесуң, башканы коесуң дегендей. Ошол. Документ жагынан да бир аз жеңилдиктер болду мага лично. Анан азыркы ошо үй алам, же болбосо алышым керек деген мекендештерге кайрылып койсоң эмне деп кеңеш берет элең? Бардыгына сунуштайм. Айлык азыр эми баардыгы эле жакшы эле иштеп калды. Айлыктар көтөрүлүп калды. Ошо силердин сунуштайм. Алса болот, бирок меники кандай десем, мен бүт бардыгын организация менен акам чуркаган үчүн мага эч нерсе билинген жок. Бирок адам өзү чуркаса кандай болот, ону билбейм, айта албайм. Айтыш кыйын да. Силерге дагы рахмат, аягына чейин сабырдуулук, түшүнүк менен, эч кандай разногласия, эч кандай бир жаман жакшы айтышуу болгон жок. Аягына чейин ушинтип сделкасын дагы өткөрүп берди, бардыгы прозрачно айтылды дегенде. Жакынкы күндөрдө эч ким ал жакта жашабайт. Жакынкы күндөрдө үйдү дагы көрөбүз, үйдүн дагы видеосу чыгат. Рахмат дейбиз. Рахмат чоң. Так. Сүрөткө түшүп коелучу. Кыргызстандын жарандыгы менен болгон сделкабыз аяктап бүттү, ийгиликтүү. Эгер сиз дагы Московский областтан турак жайлуу болгуңуз келсе, күн сайын консультация алганы офиске келсеңиз болот. Азыркы учурда Самара Нарматова өзү дагы маалымат берет, консультация бекер. Эгерде башка аймакта болсоңуз, анда да ала аласыз. Андыктан кайрылыңыз.